Алейкум Кыргыз элим. Мен Макеналиев Орозбек 4 апрель 2020 жылы сиздерге Нарын областык инфекция больницасынан кайрылып атам. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби 15 мартта Пакистандан Кыргызстанга келдим. Биздин жамаатта 6 киши бар болчу. Биз аэропорттон түшкөндө биздин градусту текшерип карантин тууралуу эч бир нерсе айтышкан эмес. Мен 15 марттан 19 мартка чейин уулумдун үйүндө болгом. 19 мартта такси менен Нарынга аялым экөөбүз кичи уулумдун үйүнө келгенбиз. Үчөө уулумдун үйүндө 22 мартка чейин болгом. 22 мартта мага Бишкектен телефон чалышып, сиз келген экипаждан вирус аныкталып атат дешти. Ошо күнү кечинде скорый менен терапевт алып келишип, 3 күн жатасыз, анализ алабыз дешти. 23 мартта анализ алышып, 28 мартта мени инфекционга отурушту. Ошо 22 мартта алып келген түнү Куйбышев айылынан бир жаш баланы алып келип чогуу жаткырышкан. Абала экөөбүз 3 күн чогуу болгонбуз. 3-чү күнү абаланын температурасы көтөрүлүп, тамак эрине баштаганда инфекцияга туруп кетишкен. Мени 28 мартта инфекция алып келишип, дары бере башташкандан мен дарылардан баш тарткам. Кечинде главврачы сиз ичишиңиз керек деп мажбурлай баштаганда мен анализди талап кылдым. Анализди талап кылсам 8 кечки саат 8-9-тарда сиздин анализиңиз күмөнүү болуп атат деди. Эртеси саат 29 мартта саат 10 чамасында кайра главврач чалып, сиздин бүт Кыргызстан боюнча жарыялады, сиздин анализиңиз слабо положительный экен деп айтты. Ошо күнү кечинде бүт үй бүлөмдү алып келди. Кичи уулумдун бир уулун, бир кызын, келинчегин мен аялымды кошуп больницага жаткырышты. Бир күндөн кийин баарыбызды чогултуп бир бөлүм инфекциянын бир бөлүмүнө алып келип жаткырышты. Уулум экөөбүз бир палатага, келиним менен аялымды бир палатага жаткырышты. Ошо күнү кечинде моундай 2-3 тук дары берди. Бир ичкенде 2ден ичесиңер деп. Ошо күнү түн ичинде мен деним кысылып, тырмагым учунан башына чейин кара тер кетип, нары барып эле бери келдим. Мен кыйналып араң дем алып, уулумду чыкырып суу ичип эс алдым. Врачтарды телефондон чакырсам, жарым сааттан кийин келишти. Келип температурамды, давлениемди текшерип кайра кетип калышты, жакшы кеткен. Эртеси ошол дарыны бере башташканда уулум экөөбүз баш тарттык дары ичкенде. Аялым менен келиниме көчөкү күнгө чейин ушу дарыны бере башташты. Ошо дарыны бере башташкандан тартып акыбаллар начарлай баштады. Анан көчө кечинде дагы берип атканда мен урушуп ичирбей койдум. Кудайга шүгүр, бүгүн эртең менен аялымдын акыбалы мурунку караганда оңолуп калыптыр. Эртең менен дагы дарыларын алып келгенден мен врачтар менен урушуп ичиртпей койдум. Ошол дарылардын кесепетинен аялым менен келинимдин акыбалы начарлап кетти. Эгер менде вирус болсо, эмне үчүн аялымды 15 күндөн кийин алып келип жаткырып атышат? Эгер менде вирус болсо, ошо мен менен келген 6 кишиден вирус чыгат эле. Эгер менде вирус болсо, ошо мен менен жаткан Куйбышевдик жана баладан вирус чыгат эле. Алардын баары тең таза болуп чыгып атат. Эгер менде вирус болсо, ошо 4 күн Бишкекте жүрдүм, 4 күндө күндөр менен жолуксам, ошолордон вирус чыгат эле. Менин анализимди алган лабораториянын туура чыгарганда мен күмөнмүн. Кошумча анализ болсо 3 апрель күнү түн ичинде алышты. Эмгиче ошо анализдин жыйынтыгы чыга элек. Биз бул больницада жатып, айыкпастан кайра ооруп атабыз. Аялымдын акыбалы ошо дарынын кесепетинен начарлап кетти. Мен сиздерден сурагандарым,
ушул вирустун бар же жок экен так аныктап беришиңиздерди суранам. Менин айыман көптөгөн кишилерди кызалатка салып атат. Ага туугандарым бүт баарын тең карантинге алышты. Мен контакт болбогон кишилерди алып келип жаткырып атышат.